Кара Суу шаарынын Телман айылынан үй сатууга коюлду. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мен эми болжолду дарек силерге айта кетейин. Ош Кара Суу жолунан Оштон келетканда Саха деген монча бар Телман айылында. Ошол Саха деген мончодон солго бурулуп кирсеңиздер, асфальт жол бар. Ошол жол менен түз кирип келгениңиздерде экинчи көчөдөн ылдыйга буруласыздар. Экинчи көчөдөн ылдыйга бурулганыңыздарда жолдун оң тарабындагы 5-чи үй, мына ушул үй сатууга коюлууда. Көрүп турганыңыздардай жер аянты 6 сотых, чек арасы бул жакта көрүп турасыздар, пескоблок кошуна менен. Ошол пескоблоктун территориясы дагы ушул үйгө таандык. Ал эми бул жагы болсо наркы кошуна менен болгон дубал үйдүн дубалы өзү ошол чек арада турат. Көрүп турганыңыздардай унаа кое турган сыртында дагы өзүнчө гараж бар, дарбазасы бар. Үйдүн оң жагындагы блок курулуп, жашоого даяр, ичинде жашаса болот. Өдөсү 2 бөлмөлүү, ылдыйы 2 бөлмөлүү. Ал эми сол тарабындагы блок толук бүтө элек. Эми үйдүн ичине кирип тааныштырабыз. Бул жакта көрүп турганыңыздардай эшигинин алды стяжка болуп цементтелген. Экинчи кабатка атайын тепкич курулган. Башында айтып өткөндөй, үйдүн киргенден кийин сол жагындагы үй үстү 3 бөлмөлүү. Бул жакта биринчи бөлмөсү зал, экинчи, үчүнчү бөлмөлөрү баягы бири-бири менен окшош 3,5 3, 3,5 4 ушундай бөлмөлөр. Ичинде бир сыра көрсөтүп коеюн. Бул жак узунунан жертөлө. Ал эми үстү болсо көрүп турганыңыздардай узун коридор. Үйлөр болсо ошол бул жагында 1, 2, 3 бөлмө. Андан сырткары бул жакта болсо ошол жашай турган үйү. Биринчи кабаты тепкичтин астында эле общипка кылып тосуп туруп, өзүнчө склад, кладовка кылып койсо болот. Ал эми биринчи кабаты болсо ашкана экен, көрүп турасыздар. Жашаганга болот. Чакан, тыкан, телевизор, атайын ашкана эмеректери, бул жакта терезеси бар. Ал эми бул жактагы экинчи бөлмөсүн болсо гипсокартон менен тосуп коюптур. Муну ачып туруп, нарагыны дагы же болсо ортосун ачып кошуп алсаңыз болот, же болсо муну ачып туруп, наракка өзүнчө бөлмө кылып койсоңуздар болот. Экинчи кабаттагы жашоочу бөлмөсүн дагы көрсөтүп коеюн сиздерге. Көрүп турганыңыздардай темир эшик. Бул жак бир бөлмө. 3,5 3, 4 окшойт. Бул жакта болсо дагы бир бөлмөсү. Свет жок. Жашаганга болот. Эгер сатып алсаңыз, кирип ушул 2 бөлмөдө кеңири жашасаңыз болот. Ылдый ашкана, өдөсү ушундай жашоочу бөлмө. Бул жакта терезеси бар. Негизи жашай турган үйдүн өзү менен тааныштыңыздар. Эми эшиктин алдын көрсөтүп коеюн. Бул жерде кулпунай эгилиптир. Кааласаңыз улап кулпунайды карап өстүрсөңүз болот, кааласаңыз алып салып гүл эксеңиз болот. Оң жакта болсо бая мен сыртында көрсөткөн пескоблок. Бул жер болсо өзүнчө бир кампады кылсаңыздар болот, же болсо башка бир нерсеге иштетсеңиздер болот. Бул жерде өзүнчө бир орундук деп айтайлы. Андан сырткары ажатканасы бар. Кошуналар менен чек аралары так, кызыл китеби дагы так. Эшиктин алдын көрүп турасыздар. Жер аянты 6 сотых. Бул жерге каалаганыңыздардай навес, жанагы үй чочок, башка дегендерин пландаштырып кура берсеңиздер болот. Кошуналар менен бардык чек араларында заборлору бар пескоблоктон. Бул жакта болсо көрсөтүп коеюн. Бул жанагы жашоочу толук бүтө элек үйлөрдүн жертөлөлөрү. Отундарын да алсаңыз болот, ичинде кум да бар экен. Курулуш кылсаңыз кумду иштете бересиз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мен үйдү бир сыйра сиздерге көрсөтүп өттүм. 2 кабаттуу, 2 блоктон турган. Бул жактагы чакан блогу бүткөн, даяр, жашаганга болот. Үстү 2 бөлмөлүү, асты 2 бөлмөлүү. Бул жагында болсо асты бардыгы жертөлө, үстү болсо 3 бөлмөлүү жана ошондой эле узун коридору менен. Жер аянты 6 сотых. Үй Кара Суу шаары Телман айылында, баасы 75 000 АКШ доллары, кеми бар. Телефондорду экранга жазып койгонмун, чалып байланышсаңыздар болот. Бул жерде мен айтып өтөйүн, өдөдө Сабай каналы бар. Жолдун 2 бетинде тең, арыктарда суу агып турат жайкысын. Ал эми таза суу болсо көйгөй эмес. Көчөдө грант бар. Үйүңүзгө алып кирип алсаңыз дагы болот. Телман айылында өзүңүздөр жакшы билесиздер, жолдун боюнда Саха мончосу бар. Ошол эле жакын жерде
чоң жолго, Ош Кара Суу жолуна 2 көчө, мындайча айтканда 150-200 метр жакында. Байзак бала бакчасы бар. Телмандын өзүндө эле 4 бала бакча, мончолор, мечит, мектеп, кыскасы жашоого бардык шарттар бар. Баасы 75 000 AQSh доллары. Дагы бир жолу айтып коеюн. Чалып, байланышып, келип сатып алсаңыздар болот.